Өмүр бою мамлекеттик кызматтарда иштегенине карабай, ченемсиз байлык жыйнап, атүгүл Кыргызстандагы эң бай 10 адамдын катарына кирген Ахматбек Келдибеков деген бар. Төмөндөгү тизме Ахматбек Келдибековго таандык мыйзамсыз жана кыймылдуу мүлктөрдүн тизмеси. Мамлекеттик кызматта жүргөн Келдибеков мынча байлыкка кантип жетишти? Биринчи, Бишкек шаарындагы Медеров көчөсүндөгү үйү, номер 173 дарегиндеги эки хан сарайы, учурда балдар бакчасы, баасы 400 000 Америка доллары. Экинчи, Бишкек шаарындагы Токтоналиев көчөсүндөгү номер 36 бөлчөк 1 үйү, баасы 200 000 Америка доллары. Бишкек шаарындагы Түштүк магистраль, номер 97 бөлчөк 4 үйү, баасы 200 000 Америка доллары. Төртүнчү, Бишкек шаарындагы Токтогул көчөсүндө жайгашкан номер 86 бөлчөк 1 үйү, баасы 200 000 Америка доллары. Бешинчи, Бишкек шаарындагы Табалдиев көчөсүндө жайгашкан жер тилкеси, баасы 120 000 Америка доллары. Ысык-Көл облусунун Ак Суу районунун Челпек айылында жайгашкан жер тилкеси 1,5 гектар сатып алуу келишими номер 1 356 2008 жыл 6 март. Ахматбек Келдибеков дал ошол учурда бул жер тилкени 100 000 сомго гана сатып алган. Жетинчи, Бишкек шаарындагы Абай көчөсү номер 39 дарегинде жайгашкан үйү, учурда сауна катары иштеп келет, баасы 150 000 Америка доллары. Сегизинчи, Медеров көчөсүндө жайгашкан турак үйү, 3 жер тилкеси бириктирилген. Бул жер тилкеси Ахматбек Келдибеков 2009 жылы февраль айында тартуу кылуу келишимине ылайык алган. Бул жерде да тар чөйрө үчүн сауна иштеп келет. Бул тизмеден тышкары Ахматбек Келдибековдун аялы Аида Токмаматовага катталган кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөр. Биринчи, Lexus 570 үлгүсүндөгү автомашина 2011 жылы чыккан, түсү ак. Киримтөгөл Камчы Көлбаевдин Келдибековго берген билеген, баасы 100 000 Америка доллары. Range Rover үлгүсүндөгү автомашина 2010 жылы чыккан, кара түстө, баасы 90 000 Америка доллары. Mercedes-Benz AMG үлгүсүндөгү автомашина 2009 жылы чыккан, баасы 90 000 Америка доллары. Toyota Fortuner үлгүсүндөгү машина 2009 жылы чыккан, Алтынбек Сулаймановдун белеги, баасы 60 000 Америка долларын тегерегинде. Атендиш атындагы Азия медицина институту, бизнес-партнер ЖЧШКсы, Келдибеков жана партнер кичи ишканасы, Байсан Инвест, ЭОТ фирмасы, Евразия KG, ЭОТ фирмасы, Болгария Варна шаарындагы Тарода Ихоман дареги боюнча катталган номери 20 26 17 760. Болгариянын Бела шаарында жайгашкан жер тилкеси, аянты 7280 квадрат метр. Евразия KG, ЭОТ фирмасына катталган. Аталган участок Болгариянын жараны Розалина Нетляковадан сатып алган. Балия шаарындагы кыймылсыз мүлк сатуу жана сатып алуу порталындагы маалыматка ылайык, мындай жер тилкесинин наркы 120 000 еврону түзөт. Европанын ички жана тышкы жүк ташуу боюнча логистикалык фирма, анын карамагында 500 жүк ташуучу автомашиналар бар. Болгариянын Варна шаарында Кара деңиздин боюндагы жайгашкан Хан сарай, Бишкек шаарындагы Табалдиев көчөсүндө жайгашкан үйдүн бир бөлүгү 2002 жылы сатып алынган. Бишкек шаарындагы Сагынбай Манастик көчөсүндө жайгашкан жер тилкеси 2011 жылы сатып алынган. Бишкек шаарындагы Табалдиев көчөсүндө жайгашкан турак үй 2011 жылы сатып алынган. Бишкек шаарындагы Геология Чолок көчөсүндө жайгашкан турак үй 2007 жылы сатып алынган. Бишкек шаарындагы Иса Акынбай көчөсүндө жайгашкан үйдүн бир бөлүгү 2005 жылы сатып алынган. Бишкек шаарындагы Жал 15 кичи районунда жайгашкан Батир 2008 жылы сатып алынган. Бишкек шаарындагы Тынчтык проспектисинде жайгашкан Батир, Ош областындагы Кара Суу районуна караштуу Кыргызчек айылында жайгашкан жер тилкеси 2007 жылы 14 апрелдеги номер 1550 жана номер 1549 сатуу жана сатып алуу келишими. Аламүдүн районундагы Орто Сай айылындагы турак үй, Босфера айылындагы жалпы аянты 2,5 гектарга жакын Илбир Саадат пансионаты. Жыйынтыгында Ахматбек Келдибековдун жубайына республиканын ар кайсы аймактарынан 31 кыймылсыз мүлк объектилери катталган. Бирок Ахматбек Келдибековдун кирешелери жана мүлктөрү туурасындагы декларациясында анын жакындарында болгону бир гана автомашина көрсөтүлгөн. Демек Келдибековдун мүлктөрү туурасындагы декларациясынын мыйзамсыз тапшырып, өзүнүн мүлктөрүн жашырып жүргөн.